Саламатсыздар, урматтуу Кактус редакциясынын жалпы катталуучулары, окурмандары, көрөрмандар. Бүгүн биз түз эфирде турак жай курулуш иштери боюнча адис Smart курулуш компаниясынын директору Дусматов Рустам Азизбековичти конокко чакырганбыз. Алдыда биз мейман менен жеке турак үйлөр жана жалпы курулуш боюнча маек кылабыз. Маегибиз кызыктуу болот деп ишендиребиз. Алгач Рустам мырза, эфирибизге келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биринчи биздин көрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин кыргызстандыктар. Рамазан айыңар менен куттуктайбыз. Биринчи эле суроо, Кыргызстанда турак жай курууда биринчи эң негизги эмнени эске алыш керек? Баягы үйдүн архитектуралык долбоорун адистерге чийдирүү канчалыктуу маанилүү? Себеби бизде кыргыздарда билесиз да, тууган тушкандарын чакыртып, же болбосо ашар жолу менен кура коелук дегендер азыркыга чейин эле мындай аябай тараган кенен кездешкен. Биздин илгертеден бери ата бабаларыбыз куруп келген үйлөр деле жакшы эле турат көптөн бери да. Бирок негизи эле советский системада негизи эле курулуш нормаларын алып келгенде негизи эле биринчи очередь баягы жер тилкенин астында болгон топурактын же ошол грунттун составына көңүл буруш керек. Анан ошого жараша, ошол жер тилкенин составына жараша анын үйдүн проекти долбоору жазылып чыгат да. Себеби баягы даже үйдүн долбоору даяр болгон күндө дагы, например, изилдебей туруп жер тилкени үй куруп койсо, ал дагы эртең бүрсү күнү чөөп кетиши мүмкүн, же болбосо жаракка кетиши мүмкүн. Баягында үйдүн конструкциясы, үйдүн курулушу ошол именно жер тилкеге карап курулат да. Ошого жараша фундамент курулат, ошого жараша арматура салынат, ошого жараша үйдүн каркасы 2 этаж же 3 этаж же канча болот, канча этаж курса болот, ошонун баары ошо анализ кылып чыккандан кийин билинет да. Анан биздин компания негизи биздин кардалар үй курууга заказ бергенде биз ошол изилдеп, өзүбүздүн геодезисттер бар. Ошол жер тилкени изилдеп, анын канчалык грунт, канчалык борпоң, топурактуу, ошонун баарын изилдеп чыккандан кийин анан үйдүн долбоорун жасап чыгып, эгер жер тилкеси борпоң боло турган болсо, топурак боло турган болсо, анын топуракты алып салып туруп, баягы жакшы грунт, таштуу грунттан барып салып туруп, где-то 40-50 сантиметрге жараша салып туруп, анан үстүнө анан фундамент коюлат да. Айтайын дегеним, жер тилкеси жаман болсо, ал жака үй курулбайт дегенден алысмын. Ошол аны өзүнүн специальный грунттар менен толтуруп, анан үй курса болот да. Бул абдан маанилүү, себеби кышында дагы, жаан-чылда дагы ошол грунт үйдү жакшы көтөрүп бере алат да. Жакшы, долбоорго канчалык маани берүү керек? Жана биздин коомчулук азыркы учурдагы ушул курулуш боюнча негизи эле сиз айтып жаткан баягы эң биринчи тилкенин баягы топурактын составына көңүл буруш керек деп атпайсызбы? Ошого канчалык көңүл бурат экен? Эми кайрылгандар көп эле да. Сабаттуулуктун деңгээли канчалык ушул курулуш боюнча? Азыр Кудайга шүгүр, элдер сабаттуу болуп калышты. Себеби бүгүнкү күндө интернет бар. Интернеттен көрүп, YouTube'дан көрүп, башка жактардан көрүп уже билип калышты. Бирок баягы эле 50% деп коеюн. Элдер баягы өздөрү куруп, тууган тушкандар менен, тааныштар менен кургандар ошол проблемада чыгып атышат. Аларда баягы анализ кылбай эле мындай мастерлердин, ошол эле бригадалардын сөзүнө кирип эле, проекти жок эле, мисалы үчүн фундамент коюп, үйдүн каркасын кылып, стенасын көтөрүп, ошондой куруп койгон кадрлар бар. Анан мисалы үчүн кээ бирлер келет, биз мен 1 этажды куруп койдум эле, мага 2-нчи этажды куруп бересиңби кошо депчи. Анан биз айтабыз, биз сенин фундаментиңди изилдешибиз керек биринчи. Анан сиздер кандай арматура колдонуп ошол үйдү курдуңар, анан ошого жараша может 2 этаж, 3 этаж көтөрсө болот да. Анын баары баягы анализ кылып, бүт исследование жүргүзгөндөн кийин, анан конструктивный решение чыккандан кийин, долбоор иштелип чыккандан кийин, анан курулуш керек да. Бул мисалы үчүн айтайын дегеним, үй эртең кулап калат дегенден эмес. Бул баягы бүгүнкү күндө актуальный болгон тема, баягы зилзала, жер титирөө, ошону алдын алуу да. Себеби 9-8 балл болгондо, эгер туура эмес курулган үйлөр кулап калышы мүмкүн. Ошон үчүн эң негизгиси долбоор жасалып атканда, ошол долбоорду жасап аткан архитекторлор өзүнүн сертификаты болгон
адис архитекторлар болсо ошонун баарын эске алып анан кийин долбоорду түзүшөт да. Зилзаланы, башка себептердин баарын эске алып туруп анан долбоор түзүшөт. Биздин компанияда ошондой адистер иштейт. Биз кайрылса биз долбоорду жасап беребиз, кааласа үйдү да куруп беребиз. Полный биздин кардарыбыз үйгө киргиче бүт баарын жумушту бүтүп беребиз. Ошол топуракта жер тилкесинен топуракты изилдөөдөн тартып, үйгө кирип кеткенге чейин. Бизде комплексный решение деп коебуз. Ошол топуракты изилдеп, долбоорду жасап, үйдү куруп, кардарыбызды үйгө киргизип, андан кийин документация жагын дагы бүтүрүп беребиз. То есть, мисалы үчүн долбоор жасалгандан кийин ал документтерди, мисалы үчүн гос органдар менен макулдаш керек, үйдүн техпаспортун алыш керек. Ошол услугаларды кылып беребиз да. А бизде коомчулукта эмне себептен ушундай бир архитекторлорго көп кайрылышпайт? Себеби бизде кыргыздарда азыр бригадалар көп да. Мисалы үчүн Россияда же чет өлкөдө иштеп келгендер бар. Анан баягы ошо Россиянын же башка чет өлкөнүн проектлерин же бизде болгон типовой проект деп коет. Ошолорду алып алып эле ошол менен эле кура берем деген элдерде аң сезим бар да. Менде даяр, зачем мага проектке төлөп, мен ошол эле проектим даяр да, ошол проектини көчүрүп куруп коелам деген элдер бар. Бул ошо мен айткандай эле бул ошол эмесин кардардын жер тилкесине жараша бул жаңыдан жазылып чыгыш керек долбоор деген. Типовой проект ал үйгө может туура келбей калышы мүмкүн да. Анан ошол эле мисалы үчүн Орусияда же Европада же Америкада колдонгон технологиялар дагы бизге туура келбей калышы мүмкүн да. Себеби ал жерде Россия, Европа бул сейсмоактивный зона эмес. Алардын климаты башка, алардын жер тилкеси башка, услуулары башка да негизи. Ошон үчүн баягы биздин Кыргызстандын өзүнүн атайын методикалары бар, өзүнүн снимктерибиз бар биздин. Ошого жараша курулуш керек. Ар кандай жер бир этаж үй болсо дагы, 15 этаж үй болсо дагы өзүбүздүн Кыргызстандын сниптери менен курулуш керек да. Ошол эле тема боюнча архитекторлорго аз кайрылат деп атпайбызбы элдерчи? Архитекторлордун ошол долбоорлоо проектисинин баасы канчалык мындай жөнөкөй жарандарга мындай орточактуу эле өзүмө ылайыктуу үй куруп алам дегендердин чөнтөгүнө дал келчүдөйбү? Капчыгына? Бүгүнкү күндө дал келет. Мисалы үчүн архитектурный компаниялар Бишкекте аябай көп. Биздин негизи эле мурунтан ушу советский андай окутушкан да. Совет убагында биздин КГУста жакшы архитекторлорду чыгарышкан, окутуп. Бүгүнкү күндө архитекторлор аябай абдан көп, тажрыйбалуу адистер көп. Баасы да бүгүнкү күндө арзан. Мисалы үчүн эгер жеке үй кура турган болсо, кээ бирлери 20 000 сомдон жасап бере алат, кээ бирлери мисалы үчүн 100 000 сом, 200 000 сом. Эми ал үйдүн чоңдугуна жараша болот. Анан үйдүн баягы отделкасына жараша болот, сыртына, ички отделкасына, жасалгоосуна жараша болот. Анан кээ бирлер баягы ландшафт может каалагандар бар. Баалар ошого жараша өзгөрө берет, бирок эң арзаны бүгүнкү күндө 15-20 000 сомдун тегерегинде долбоор заказ кылса, бул баа өзүнө да жакшы болот да. Себеби уже долбоордо үйдө канча бөлмө болуш керек, канча терезелер мисалы үчүн чоң болуш керек, үйдүн узун туурасы, үйдүн, например, потолоктун бийиктиги канча болуш керек. Мисалы үчүн ошонун баардыгы ошол долбоордо камтылат. Анан бул уже өзүнүн ошол үйдө уже элестетет да. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн 200 квадрат, 300 квадрат мага керек дей берет. Негизи алып келгенде, может 150 квадрат, 100 квадраттага жетиш мүмкүн. Себеби мисалы үчүн 2 баласы бар, келинчегим менен эле мисалы үчүн 100-150 квадрат үй жетет да. Анан баягы кошунаны же туугандарын көрүп эле мен дагы 200 квадрат каалайм, 300 квадрат каалайм дей беришет. Ошонун баардыгы ошо долбоор иштелип чыкканда абдан жардам берет. Анан дагы маанилүүсү баягы курулуп аткан материалдарды ошондо тандайт да. Мисалы үчүн кээ бир долбоорлор бар, жеңил конструкция менен курса болот. Кээ бир долбоорлор баягы жеңил конструкция эмес, только бетон каркас менен, кирпич менен курула турган долбоорлор бар. Ошонун баардыгы баягы архитектор менен иштелип, баары иштелип чыккандан кийин билинет ошонун баары.
кардарга пайдалуу ошон үчүн. Сиз азыр ошол жеңил каркас жеңил материалдар менен жасалган үйлөрдү айтып атпайсыздарбы? Анан байкы ошол эле сиз жогоруда айткан зилзала, жер титирөө темасынан улам ушундай жеңил конструкциядан куралган үйлөр ушундай бир жер титирөөлөргө туруштук бере албайт, канча баллдан жогору деген элдерде кооптонуу дагы бар да. Сиз ушул курулушта жүргөн адис катары кандай кеңеш берет элеңиз? Жеңил конструкция дегендин дагы түрү көп. Илгерки Советтер Союзунан бери эле ал убакта деле бар болчу жеңил конструкция менен үй кургандар. Бул конструкцияны бүгүнкү күндө дүйнө жүзү бардык эле колдонот. Себеби бат куруп үйдү, анан үй энергия эффективдүү, баягы баасы дагы бюджет жагынан бир аз арзаныраак болгон үчүн баягы көп жерде аябай мындай модага айланган да. Аны мисалы үчүн биз дагы куруп келгенбиз. Биз СИП панель, ЛСТК, ошондой эле жыгач каркас менен үйлөрдү куруп келгенбиз. Анан ар биринин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн именно бирөөсү могу жакшы деп айтпайм бүгүнкү күндө. Ар биринин технологиясын сактап курулса, бүт баары технология бүгүнкү күндө жакшы. Анан зилзалага наоборот көбүнчө бетонный каркаска караганда жеңил конструкция менен бул 9+ балл деп беришет. Бул баягы уже изилден чыккан баягы маалымат да. Анан баягы шамал учуруп кетет, же болбосо өрткө туруштук бере албайт деген да сөздөр бар. Мунун баары айтып атпайм, баягы технологиянын өзүнүн ошол курула турган технологиянын баарын сактаса, бул өрттү алдын алып, анан ошол эле шамал нагрузкаларын, жер титирөө нагрузкаларын баарын эске алып жасалса, ал эч кандай коркунуч жок, 100 жыл, 200 жыл деле тура берет ал. Жакшы. Биздин көрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Турак жай ыңгайлуу, бардык талаптарга жооп бериш үчүн адистер менен иштешүү канчалыкта маанилүү? Силердин компанияда мындай адистер барбы, кайрылсак болобу дейт. Турак жайды күндө эле салбайт да. Киши баягы акчасын мээнеттери менен чогултуп, үйлүү болом дейт. Кээбилер баягы бизнеске салам дейт. Баягы турак жай бул имарат өзүндө иштеш керек да. Бул же үйүнө, же бизнеске, же башка себептен курулат. Ошон үчүн баягы жөн сөз эмес да. Баары үйдүн баарын фундаменттен жакшы башталса, үй туруктуу болот депчи. Ошондой эле адистер менен курулган имараттар, адистердин көзөмөлүндө биринчиден долбоор жасалып курулган имараттар бул баягы 100 жыл, 200 жыл тура турган имараттар болот да. Эгер адис жок эле ар кандай элдер менен курулган үй, аны эч ким кепилдик бере албайт. Кандай турат, эртең эмне проблема чыгат. Адистер менен курулса, адистер кепилдик бере алат да уже. Smart Group курулуш дал ушул жаатта иштеп келе жатат. Жеке турак үйлөрдү да куруп келет. Ишкананын, компаниянын артыкчылыгы эмнеде? Аталышыбыз Smart Group, негизи мурун Smart Home болчубуз. Бүгүнкү күндө Smart Group болуп бир аз чоңойдук. Биздин долбоорлор да көбөйдү. Негизи Smart деген баягы акылдуу үй деп коет. Акылдуу үй бир эле акылдуу болбош керек. Бул бүгүнкү күндө акылдуу деген баягы энергия эффективдүү болуш керек, кымбат болбош керек, үй деген бат бүтүш керек. Жаңы технологияны колдонуп бүгүнкү күндө курулуш керек да. Ошон үчүн биздин компания көбүнчө жаңы технология менен, жаңы энергия эффективдүү материалдарды колдонуп, жаңы технологиялар менен баягындай автоматизация деп коет. Телефон менен үйдү управление кылса болот. То есть бул элдерге жеңилдик аябай жакшы. Ошол багытта алып барганыбыз үчүн биздин ошол артыкчылыгыбыз ошол деп ойлойм. Себеби баягы жөн эле үйдү куруп койбой, эртеңки күндү ойлош керек. Бул жылытууну кандай системасын коюшубуз керек. Ал аябай кымбат болбош керек. Мисалы үчүн кээ бир кирпичтен куруп эле, сыртын жуулабай эле куруп койгондор бар. Экологияны дагы бузушат да. Биздин направлениябыз мисалы үчүн ошо экологияны да сактаганга жардам берет. Себеби баягы энергияны үнөмдөп, үйдү неме менен мисалы үчүн көмүр менен жакпай, отун менен жакпай, аз электроэнергиянын, например, 3-4 киловатт менен үйдү жылытса болот да. Ошол эле мисалы үчүн күн менен жылытуучу системаларды коебуз. Ошол эле аба менен жылытуучу система дагы бар, тепловой насос деп коет. Ошол бүгүнкү күндө жаңы технологияларды колдонуп,
үйлөрдү куруп беребиз, имараттарды курганыбыз үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм ошо биздин артыкчылыгыбыз, себеби бул Кыргызстан ошого келиш керек. Мен 5 жыл Европада тажрыйба алып келгем, 2010 жылдан баштап 2015 жылга чейин. Анан ошол жактагы баягы европейцтердин баягы үйгө курганда кандай технологияларды колдонуп, булар аябай энергияны үнөмдөшөт да. Ошону көрүп мен дагы Кыргызстанга келип, ошону кыялданышым да, ушуна үйлөр курулса депчи. Анан ошону келип биздин Кыргызстанда дагы ошо элдерге ушул технологияны, ушул возможностьту берели деп атабыз. Ушул акылдуу курулуш деп атабыз. Кыргызстанда канчалык деңгээлде тараган? Ушул сиз жогору айткан эле Европа менен салыштырмалуу. Же болбосо муктаждык азыр талап кандай болуп жатат? Көппү аз? Бүгүнкү күндө талап көп десек болот. Себеби мына 5 жылдан бери элдерге кээ бирлерге даже бекер коюп бергенбиз. Умный дом системасын, акылдуу үй системасын баягы элдер көп билсин депчи. Башында баягы баары эле коркуп аткан, мунун эмне кереги бар депчи. Анан уже колдонуп билгенден кийин уже баягы кошуналары, туугандары көрүп, элдер уже каалап калды. Анан ошондой эле интернеттен көрүшүп, кандай жакшы экенин билип, уже элдер көбүнчө ушул багытта үй курганды каалап атышат. Анан эң маанилүү маселе экология баягы эле. Мисалы үчүн экология барган сайын баягы начарлап, кышында көрүп атасыздар, баягы эле смог, канчалык киши газга өтсө дагы, канчалык үйлөрдө өткөрсөк дагы, газификация болсо дагы, все равно смогтон кетпей атабыз. Ошол бирден бир баягы ушул проблеманы чече турган ушул деп ойлойм. Баягы үйлөрдү таптакыр эле жоюп, көмүр менен, отун жагып же башка нерсе жагып үй жылытуудан бул биз таптакыр кетишибиз керек да. Уже 21-кылым бул баягы жакшылыкка алып келбейт. Баягы өзүнүн ден соолугубузду бузабыз, экологияны, ден соолукту, бала чакабыздын ден соолугун бузабыз. Ошон үчүн мен оюмча бара-бара ушундан арылышыбыз керек. Жакшы. Аталган силердин Smart Group компания курулушта кандай материалдарды колдонот? Биздин катталуучулар да сурап жатат, ушуга кененирээк токтолсоңуз. Башында айткан эле жеңил конструкция менен да үйлөрдү курабыз. Анда 3 түрү бар. Ошондой эле ЛСТК, СИП панель, каркас, жыгач каркас менен. Андан сырткары бүгүнкү күндө бетонный каркас, железобетонный каркас кылып туруп, анан дуалын, мисалы үчүн кирпичтер кылсак болот, газоблокто кылсак болот. Например, биз эгер кирпич колдонсок, биз ал кирпичтин сыртын обязательно базальт менен утепление кылабыз. Терезесин аябай энергия үнөмдүү терезелерден коебуз да. Арзан эмес. Ошол эле стеклолору, баягы мультифункциональный стеклолорду коебуз. Анан биз үйдүн, мисалы үчүн, мындай каркасын куруп, стеналарын коюп, терезе койгондон кийин биз үйлөрдү тепловизор менен текшеребиз да. Баягы эч кандай жылчык болбош керек. Например, үйдөн жылуулук чыгып кетпеш керек, сырттан суук кирбеш керек дегендейчи. Ошонун баарын текшерип туруп, анан кийин ичке жасалгосу башталат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягындай кирпич же газоблок же жеңил конструкциясы менен ар кандай кардардын калоосуна жараша биз долбоор жасап, ошого жараша биз бүгүнкү күндө куруп бере алабыз. Жакшы. Биздин катталуучулардан дагы суроо, курулуп баштаган үйдү уланта аласыздарбы дейт. Курулуп баштаган үйдү уланта алабыз. Бирок биз аны баягы эле фундаментин, ошонун эле дуалдарын биринчи анализ кылып туруп, анан канчалык бул талапка жооп берет, экинчи этаж же үчүнчү этаж курса, ошонун баарын изилдеп туруп, конструкциясын чыгарып туруп, анан кылып беребиз, эгер талапка туура келсе. Smart Group курулуш кандай кызматтарды да кошумча көрсөтөт, анан кепилдиктери кандай? Биз бүгүнкү күндө биздин кардарларыбызга 10 жыл гарантия беребиз, 10 жыл кепил беребиз. 10 жылдын ичинде биз куруп берген үйдө кандайдыр бир кемчилик кетсе, мисалы үчүн даже ошол эле фундаменттен даже трещина кетсе, же ички сырткы жасалгосунан тоже кемчилик кетсе, биз 10 жыл бою ошонун баарын бекер акысыз жасап беребиз. Мисалы үчүн даже фундаменттен кете турган болсо, биз үйдү бузуп туруп кайра жаңы салып беребиз да. Ошондой биздин договордо юридический гарантиябыз бар. Ошондой болбош үчүн биз башынан жакшы контроль кылып, сапаттуу материалдарды колдонуп, курганга аракет кылабыз башынан элечи. Эч кандай баягындай китайский же
арзан материалдарды колдонбой, бүгүнкү күндө талапка жооп бере турган материалдарды колдонуп кардырга коюп беребиз. Жакшы. Дагы кошумча суроо, биздин катталуучулардан дагы көп кызыккандар бар. Ипотекалык негизде силердин компаниядан үйлөрдү алууга болобу дейт. Ипотека дегенде бул биздин өзүбүз компания ипотекага үй куруп бере албайбыз, бирок бүгүнкү күндө ипотечный программалар бар. Бул эле банктыкы бар, ошол эле ГИКтики бар, ошол эле ар кандай, мисалы үчүн исламский фонд жок, исламский банк, ошол банктар бар да. Ошолор аркылуу биз мисалы үчүн долбоор жасап, ал долбоорду ошол банкка, ошол эле каржылоочу буюмдарга алып барса, алар каржылаганга мүмкүнчүлүгү бар. Биз өзүбүз жактан эмне жардам беребиз, ошол эле долбоорду жасап, анан ошол эле долбоорду баягындай энергия эффективдүү кылып, бүгүнкү күндө жаңы технология талаптарга жооп бере турган кылып жасап беребиз дагы. Анан ошол буюмдар бүгүнкү күндө каржылай алат. Нөлдөн баштап компания бир үйдү, же баягы жеңил конструкция менен салынганды атпайсызбы, канча убакытта бүтүрө алат? Жеңил конструкция менен 3 айдан 5 айга чейин бүтүрсө болот. Бул баягы үйдүн көлөмүнө жараша. Негизи кээ бир даже мисалы үчүн 2 айда куруп койгон үйлөрүбүз бар буга чейин. Баягындай бизнес чөйрөсүндө иштеген коммерческий объекттер бар болчу. Прям бат бүтүрүш керек десе, аны батта бүтүрүп беребиз. А так орточо 3 айдан 5 айга чейин алат. Бул үйдү куруш, анан жасалгоосу тоже 1-2 ай алат. Ал ички жасалгоосунун баягы дизайнына жараша болот. Эгер дизайн оор боло турган болсо, албетте бул көбүрөөк убакыт алат. Эгер сырткы жасалгоосу тоже мындай оор, кымбат материалдар менен жасалып турган болсо, кардардын каалоосуна, ошого жараша срок алат. Ал эми берки кирпич же газоблок бетонный каркас менен жасасак, ал кеминде 8-9 айга чейин алат. Себеби анда дагы өзүнүн баягы бетонный каркас курганда өзүнүн талаптары бар. Мисалы үчүн фундамент койгондо бир аз убакыт туруш керек, анан стенасын көтөргөндө бир аз убакыт туруш керек. Ошондой бүт нормаларды кармап келгенде 8-9 айда бүтүрсө болот. А сиздер Бишкектен тышкары дагы Кыргызстандын аймактарына кура аласыздарбы? Бүгүнкү күндө биз Ысык көл областы, Чүй областы, ошол 2 областка курабыз. Эгер мисалы үчүн Ош Жалал Абадта 2 же 3төн ашык үй заказ боло турган болсо, ал жакка да барып куруп бере алабыз. Жакшы. Сиздердин компанияга тууралуу орусча айтканда отзывдар келип жатат. Смарт курулуш компаниясы менин оюмдагыдай үйдү куруп беришти, ыраазычылык билдирем дейт. Анан баягы орозого байланыштуу дагы кайрымдуулук иштерин кыласыздарбы? Ошол үй боюнча баягы мүмкүнчүлүгүм жок, мынча баланын атасымын, мага үй керек эле, кантип алсам болот деген суроолор да көп экен. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн партнерлор менен кээ бир баягы биздин инвесторлор бар бизден. Ошолор менен азыр жакшы бир долбоор иштеп атабыз. Ошондой эле баягы мүмкүнчүлүк чектелген баласы бар жалгыз бой энелерге бир жер тилкебиз бар. Ошол жерге бир 20дай үй куруп берсекпи деген биз ниетибиз бар болчу. Ошону азыр бүгүнкү күндө иштеп чыгып атабыз. Эсептеп, долбоорун жасап, жакында эми аз да болсо ошо бир аз ошондой болсо да баштайлы деп атабыз. Эми биз мисалы үчүн биз чоң компанияларга караганда биз эми орто компаниябыз. Ошо бизди көрүп, чоң курулуш компаниялар бизди көрүп, алар да ошого келүүсүн каалайбыз. Ошон үчүн биз баштап беребиз деп ойдойбуз жакында. Анын баарын интернетке чыгарабыз. Анан ушундай жакшы баягы благотворительность жагынан иштеп баштап атабыз. Бизде азыркы ГИКтин ар кандай программалары башталгандан бери ушул ипотека алышыбыз керек эле деген жарандар абдан көп го. Анан сиз жогоруда айткандай, ушул ГИКте кезекте отуруп эле мамлекеттик ипотекалык компанияда сиздердин компанияга кайрылып, ошол эле курулуш иштерин сиздерге тапшырса болот экен да демек. Ооба, анын баары ошо долбоорго жараша. Мисалы үчүн ГИКтин дагы өзүнчө багыты бар деп уккам. Ошол жер үйлөрдү дагы ипотекага акча берет депчи. Эми анын баарын, например, биз алар менен
иштешип көрбөгөндөн, бирок маалымат, билген маалыматыбызды айтып атабыз. Көбүнчө ГИК баягы квартираларды беришчү. Бирок жери бар, участкасы болсо, ошол үйгө дагы финансирование бөлөт деп биз маалыматыбыз бар болчу. Бирок бул боюнча биз тактап туруп дагы айтып койсок болот. Бирок баары бир ал немеге чейин, ал программаларга чейин кайрылуудан мурун келип долбоор, үйдүн проектисин баары иштеп чыгыш керек. Мисалы үчүн жөн эле ал жактан барып туруп сураганда алар жооп бербейт, же мисалы үчүн азыраак маалымат берип коюшу мүмкүн. Долбоор болгондо долбоордун так баасы чыгат, долбоордун көлөмү чыгат. Ошо долбоор менен 3D визуализациясы чыгат. Ошо менен ошол эле ГИКке же башка финансовый уюмдарга барса, менин оюмча жардам беришет да. Көп кабаттуу батирлерге оңдоп түзөө, ремонт, оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбү дейт курулуш компания? Жок, биздин багыт ошол мен айткандай эле жеке үйлөрдү, жеке турак үйлөрдү жана баягы бизнеске, мисалы үчүн офистерди, ошол эле таунхаус же 4-5 этажга чейин болгон имараттарды курабыз. Негизи биздин лицензиябыз 12 этаж, 15 этажга чейин даже кура алабыз, биздин лицензиябыз бар. Бирок мен айткандай Европаны көрүп келип, биринчи жагынан ошо жеке үй куруу жагын биринчи оңдоп түзөп алсак, элдерге жаңы технологияларды берсек, андан кийин ошо может өтүшүбүз мүмкүн. Көп кабаттуу үйгө өтүшүбүз мүмкүн андан кийин. Жакшы, биздин катталуучулардын каалоо тилектери бар экен. Иштериңизге ийгилик. Рустам мырза бул чыныгы эксперт дейт. Көп балалуу энелерге жардам барбы дейт. Кайрымдуулук боюнча дагы биздин мейман айта кетти окшойт. Биздин кардарлар боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча ушу 5 жылдан бери 600 үй курдук. Кардарларыбыз абдан көп. Анан кардарларыбызга да рахмат. Кээде баягы болуп калат да, бул куруучулукта баягы биз контракт түзгөндөн кийин баягы 7-8 айда ар кандай убакыттар менен, например, бүтпөй калышы мүмкүн. Например, 1 ай, 2 айга созулуп кеткен долбоорлорубузду биздин кардарларыбыз баягы күтүп, бизге түшүнүп, туура түшүнүп, анан үй бүтүп ал үйгө киргенден кийин абдан көп бизге келип ыраазычылыктарын айтышат. Ошондой кардарларыбызга рахмат. Жакшы. Суроолор болду окшойт. Сизге эркин микрофон берелик. Компания тууралуу, жаңычылыктар тууралуу, алдыңкы долбоорлор тууралуу айта кетсеңиз болот. Эми бүгүнкү биздин темабыз, основной темабыз, менин оюмча баягы канчалык жеке үйлөр туруктуу, канчалык долбоор кылса туруктуу болуш керек деген. Мисалы үчүн Бишкекте же Кыргызстанда бизге окшогон компаниялар көп, негизи эле. Көп эле жакшы, аларда качественно курушат, жакшы материалдар менен курушат, абдан көп. Мен элдерге айтайын дегеним, ошол компания кайрылса, не обязательно биздин компания, башка да компаниялар бар жеке үй курган. Аларга кайрылса, буларга абдан жакшы болот. Элдер ойлойт да, биз өзүбүз курсак, өзүбүз эле үй курсак, бригадаларды жалдап же бул үнөмдөйбүз деп, же баягындай убакыт үнөмдөйбүз деп ойлошот. Бирок баягы компанияда, мисалы үчүн, өзүнүн атайын адистери бар, прорабтар бар, мисалы үчүн технадзор бар, ошол эле геодезисттер бар, үйдүн карап, приборлор менен карап турат да, курулушун. Мисалы үчүн, ошол эле көбүнчө компаниялар азыр бетондорду, мисалы үчүн, заводдор менен иштешебиз, бетонный заводдор менен алып келебиз да, кол менен аралаштырып куйбайбыз да. Мисалы үчүн, үйдүн 2 этаж, 2 кабаттуу үй кура турган болсо, көп эле ортосуна баягы плита перекрытие коюп коюшат да. Ошол эң кооптуу система, себеби жер титирөөдө бул түшүп кетип адамды басып калышы мүмкүн. Ошого окшогон көп маселелерди компания айтып берет кардарларгачы. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, эгер сарайда болсо, кесипкөй өзүнүн адис куруш керек деген ойдомун. Бизде сөз бар го, сойсо да касапчы сойсо деген сөз бар. Ошондой эле курулуш системада дагы өзүнүн адистери курса, үй коопсуз болот. Экинчиден, дагы үнөмдүү да болот.
себеби дагы бир себеп бар. Строительный компаниялар баягы көп курган үчүн баягы материалдарды арзан жана оптовый баада алышат да. Мисалы үчүн эгер кардар өзү курам десе, ошол эле базарга барып же тияк бияктан алса, баягы кымбат баада алышат. Ошон үчүн строительный компаниялар бизге окшогон жеке үй кургандар арзан баада материал алышып, анан жакшы сапаттууларды арзан баада алышат да, арзан куруп бере алышат да. То есть наоборот, строительный компания менен көп үнөмдөшөт. Убактысын да үнөмдөйт, өздөрүнүн акчасын да үнөмдөйт, анан кепилдикти да алышат. В общем, бүт жагынан Ооба да, тууган тушканыңа үйдү салдыртасың, ал фундаментинен же дубалынан, пайдубалынан ошондой сынып кетсе, сен кийин тууганыңа кайрыла албайсың да, ушинтип салып берсең депчи. Негизи эле биз ушундай экологияга абдан зыяны тийбей турган акылдуу смарт деп атабыз, ушундай үйлөрдү куруу аң сезимин Кыргызстанда кантип чоңойтобуз, кеңейтебиз? Кеңейтүүнүн бир жолу бар. Бул бүгүнкү күндө элдерге ошону, мисалы үчүн бизге окшогон компаниялар көбүрөөк айтса, көбүрөөк куруп берсе, мен башында айтып кетпедимби, биз кардарларыбызга, бизге үй курууга заказ бергендерге биз вот акылдуу системаны биз белекке катары беребиз, бекер катары беребиз. Бул мисалы үчүн үйдү телефон менен управление кылып, ошол эле видео камералар менен баягындай коопсуздукта системасы болуп калат. Себеби эс алууда жүрсө же башка өлкөдө жүрсө, телефон менен үйүн постоянно карап турат. Анан үйүндө өрт чыгып келе турган болсо, бул датчик дыма деген бар, анын баарын оповещение берип турат. Ошондой эле мисалы үчүн үйдө суу түтүкчөсү жарылып кетсе дагы специальный блокировкалар бар. Ошонун баары автоматизация деп коет да, үйдүн коопсуздугун, үйдүн кооптуу турушун жардам берет дагы. Ошону элдер көбүнчө билген сайын, бирөөнүн үйүнө конокко батып барабыз да, кыргыздар конокту сүйгөн киши эл болобуз. Ошон үчүн канчалык элде көбүрөөк ошо система болсо, бири-бирин көрүп, барып элдер каалайт го дейм, ошону койдурганга, ошол системага, ошондой үй курдурганга уже элдер барат уже, бара-барачы. Жакшы, маегиңиз үчүн рахмат, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат, биздин катталуучулардын да суроолоруна жооп бергениңиз үчүн рахмат. Биздин калган катталуучулар, бул эфирлер сакталып калат. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, биз курулуш компаниянын расмий баракчаларын, социалдык тармактардагы белгилеп коебуз. Сиздер өздөрүнө жазып, даректерин билип, барып суроолоруңуздарга жооп алсаңыз, адистерден кеңеш алсаңыздар да болот. Сизге абдан чоң ыраазычылык билгизебиз. Рахмат сизге дагы. Ошол менен биз Кактус редакциясы жалпы курулуш компаниясына жана Кыргызстанда турак жай курууда биринчи эмнени эске алыш керек деген темада маек курдук. Биздин түз эфирде бүгүн конокто турак жай курулушу иштери боюнча адис, смарт курулуш компаниясынын директору Досматов Рустам Азизбекович конокто болуп суроолорубузга жооп берди. Эмки эфирге чейин саламатта калыңыздар.